Кутман кеч калап, мен Назика Тамбекова өтүп бараткан күндүн башкы окуяларын баяндайм. Ыркы келишпеген парламентте акыры коалиция тарап тынды. Өкмөт автоматтык түрдө отставкага кетип, эми президент жаңы коалицияны түзүүгө мандат бермей болду. Кызы чуу менен жерге берилген баптист аялдын сөөгүн туугандары таба албай жатат. Ал эми башка динге ишенген делген дагы бир ысык көлдө көз жумган маркумдун сөөгү акыры жай тапты. Бул арада Кыргызстанга Кытайдын өкмөт башчысы келери маалым болсо, өкмөт 3-ноябрда өтчү Шанхай кызматташуу уюмуна даярдык көрүүдө. Кененирээк баяндоого өтөм. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Тегебаевдин пикиринде КСДП фракциясынын коалициядан чыгуу демилгеси түшүндүрүшү керек. Эске салсак, социал-демократтар курамдан чыгуу чечимин кабыл алышкан. Депутат Иса Омуркуловдун айтымында, мындай чечим коалициянын мүчөлөрүнүн саясий көз караштары айрым маселелерде келишпей калгандыктан кабыл алынды. Алардын ичинде Өнүгүү прогресс менен Атамекен да бар. Эми парламенттик көпчүлүк коалиция расмий тарап, өкмөт автоматтык түрдө отставкага кетет жана убактылуу милдетин аткаруучу болуп калат. Андан соң президент жаңы коалицияны түзүүгө мандат берет. Я вам скажу, что это речь о двух, фракциях. Өнүгүү прогресс жана Атамекен фракциялары менен саясий жактан келишпей калдык. Алар реформаларга жана конституцияга каршы чыгууда. Анан бул жерде бир караганда көзгө көрүнбөгөн, бирок маанилүү нерселер дагы бар. Алар мурунку өлкө башчыларынын айткандарын аткарып жатышат. Эмнеге бүгүнкү күнү айрым депутаттар баш мыйзамга каршы чыгууда? Себеби бул жерде кумтөр маселеси турат. Биз мөөнөтү өтүп кетти дегенди алып салып, атабыз Акаевдин, Бакиевдин кадрларын кумтөр боюнча келишим түзүүгө катыштыктары бар. Ошол себептен алар баш мыйзамдын айрым беренелерине каршы. Себеби келишимге катыштыгы барлар жоопкерчиликке тартылат да. Где мы убираем срок давности. Эске сала кетсек, буга чейин көпчүлүк коалициясына КСДП, Өнүгүү прогресс, Кыргызстан, Атамекен фракциялары кирип, жакында эле лидери болуп Канат Исаев дайындалган. Ал эми Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Республика Ата журт фракциясы жаңы коалицияга кирет деп эсептейт. Анын айтымында КСДП фракциясынын лидери Иса Омуркулов Атамекен фракциясына коалициядан чыгуусун талап кылып жемелеп келген. Ошондой эле эл өкүлү премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жазга чейин ордунда калышы мүмкүн деп эсептеп, Өнүгүү прогресс менен Кыргызстан фракциялары жаңы альянска кирет деген ойдо. Бул маалда Республика Ата журт фракциясы жаңы коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүгө даяр экенин фракциянын лидеринин орун басары Руслан Казакбаев билдирди. Буга чейин көпчүлүк коалициясына КСДП, Өнүгүү прогресс, Кыргызстан, Атамекен фракциялары кирип, жакында эле лидер болуп Канат Исаев дайындалган. Ал эми КСДП фракциясынын лидери Иса Омуркулов бир канча ирет көз караштар дал келбесе, Өнүгүү прогресс менен Атамекенди коалициядан чыгып кетүүгө чакырган. Парламенттеги көпчүлүк коалицияда КСДП, Кыргызстан, Атамекен жана Өнүгүү прогресс фракциялары бар. Акыры ыркы келишпей тараган коалициянын тагдырына карата серепчилер кандай баам салышарын кесиптешим билип көрдү. Ушул коалициянын ыдырашына СДПК партиясынын коалициядан чыгып кетиши себеп болду да. Андан тышкары коалициянын башка мүчөлөрү, мисалы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тегебаев СДПКнын чыгып кетишине кабарсыз болгонун белгиледи да. Ушул СДПКнын эч ким менен кеңешпей туруп чыгып кеткенин кандай түшүндүрсөк болот? Негизде коалициянын көпчүлүктүн коалициясынын тарашы, ыдырашы бул закон ченемдүү мындай көрүнүш. Себеби буга чейинки саясий окуялар, ошол коалицияны түзгөн фракциялардын ортосундагы кээ бир орчундуу маселелер боюнча карама-каршылыктар ушуга алып келди. Ал эми социал-демократтардын чыгып кетиши бул ошонун бир мындай мыйзам ченемдүү натыйжасы. Ошол ишке бир чекит койгон эле окуя болду. Болбосо коалиция деген мейли мыйзам чыгаруу ишинде болобу, мейли мамлекеттик башка маанилүү маселелерде болобу, биригип чечим кабыл алышып, бир багыт иштеш керек. Кийинки кезде тилекке каршы биз андайды көрө албай атабыз. Демек, коалиция иштей албай калды. Ошондуктан бул коалиция кетип, эми ордуна жаңы коалиция түзүлүш керек. Ушул коалициянын ыдырашы мамлекеттеги бийликтин ыдырашы дегенди түшүндүрөт да. Мисалы жакында эки саясий окуя күтүп жатат бизде. Бул
жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституция боюнча референдум. Ошол нерселерге мунун коалициянын ыдырашы кандай таасир тийгизет? Албетте бийлик, мамлекеттик бийлик туруктуу, стабилдүү иштесе, бул экономика үчүн дагы, саясат үчүн дагы зарыл шарт. Тилекке каршы коалиция тарады. Бирок менимче мына ушул кыргыз эли азыр маанилүү саясий окуялардын алдында турат. Менимче жаңы коалиция ушул шарттарды эске алып, жаңыча бир жол менен ушул маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк алат деп ойлойм. Ошол жаңы коалиция кайсыл маселелер биз үчүн маанилүү, Кыргызстан үчүн кайсыл маселелерди жана кандай жол менен чечишибиз керек, ошого даяр, ошого макулдашкан фракциялар коалиция түзөт дагы. Анан кийин өкмөттү бекитип, убакыт аз болгонуна карабай, менимче бул маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгүн алат. Коалициянын ыдырашы ушул өлкөдөгү саясий кризиске алып келиши мүмкүнбү? Саясий кризис менимче чыкпайт. Бирок баары бир бул башка маселелерден алаксытып, ошол бийликте иштеп аткандардын көңүлүн алакты кылып, бир аз мындай терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок бул кризис эмес, мындай чындай келгенде кеп эми ошол мөөнөткө жараша тезирээк жаңы коалиция түзүлүп, анан кийин ошол бир толук кандуу мындай кадимкидей иштеп кетишинде. Буга менимче мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте дагы саясий тирешүүлөр, кайма айтышуулар, күрөштөр болушу мүмкүн. Бул табигый нерсе. Бирок менимче ошол азыр мамлекеттин алдында турган маанилүү чечимдерди кабыл алууда биздин депутаттар, биздин бийликтин өкүлү эл алдындагы өзүнүн жоопкерчилигин мындай ачык сезет го деген пикирдемин. Коалиция ыдырайт деген сөздөр көптөн бери угулуп келе жатканда, ушул конституциялык реформаларга байланыштуу дейт. Ушул бирден бир себеби. Башка себептери дагы барбы? Менимче эң негизги себеп бул конституциялык реформа. Себеби бул мамлекеттин тагдырын чече турган чоң маселе. Бирок башка маселелер боюнча дагы эгерде коалиция тил табышып бир пикирде болсо, анда бул маселеде дагы мүмкүн бир оң жыйынтык чыкмак. Менимче башка экономикалык маселелер боюнча болсун, же саясий укуктук маселелер боюнча болсун, коррупцияга байланыштуу, менчикке байланыштуу, бул маселелер боюнча дагы фракциялар ортосунда бир пикир жок болду. Ушулардын баары келип туруп, жанагыдай биздин парламенттеги көпчүлүк коалициясынын иштей албай, буту колу тушалып туруп калышына себеп болду. Ызы чуу менен жерге берилген Ала Букада көз жумган 70 жаштагы баптист аялдын сөөгү туугандары көмгөн жерден таба албай жатышат. Бул туурасында юридикалык жардам берүү боюнча борбордун адистери маалымат жыйында билдиришти. Маалыматтарга караганда 3-чү ирет дегенде жерге көмүлгөн маркумдун сөөгүн кайра казып кетүүнү милиция туугандарына билдирген. Бирок алар алып кетпегенине байланыштуу кызматкерлер казып сөөгүктү алып кетишкен. Ала Бука районунда аялдын сөөгү коюлган соң 3-4 күндөн кийин 10-бөлүмдүн милиция кызматкерлери маркумдун үй бүлөсүнө чалып, аялдын сөөгүн казып чыгышты, аны алып кеткиле деп айткан болчу. Они опять спровоцировали и подняли население того города. Эске салсак, Ала Бука районунда баптизм агымындагы каза болгон аялдын сөөгүн мусулмандар бейитине коюуга айылдыктар каршы чыгышкан. Көп өтпөй буга окшогон окуя Ысык көлдө кайталанып, баптист аялдын сөөгү кече 23 октябрда Теплоключенка айылындагы мусулмандардын эски мүрзөсүнөн 500 метр ары көмүлгөн. Анын айтымында буга жергиликтүү тургундарынан эч ким каршылык билдиришкен эмес. Буга чейин Ак Суу районунун Теплоключенка айылында 60 жашка барып калган маркум аялдын сөөгүн жерге берүүдө чыр чыгып, айыл тургундары каршы чыгышкан. Буга маркумдун христианчылыктын баптизм агымын карманып жүргөнү себеп болгон. Кийин район акими, жергиликтүү бийлик, укук коргоо органдары жана туугандар кеңешип аялдын сөөгүн мусулмандардын эски мүрзөсүнүн 500 метр ары жакка көмүү чечимине келишкен.
Ал эми Ислам мамлекети террордук уюмунун жикчилдери, согушкерлери Ирактын Мосул шаарында 300-гө жакын эркек адамдын өлүм жазасына тартып, дагы жаш балдарды өлтүргөн америкалык CNN телеканалы билдирди. Жума күнгө караган түнү массалык түрдө кырылган адамдардын сөөгү шаардын четинде казылган аңда көмүлгөн. Америкалык басылмалардын маалыматына караганда, Мосулда башталган кармаштан бери согушкерлер кыштактарда жайгашкан 500-гө жакын үй бүлөнү алып кетишкен. Бул арада Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян 2 ноябрда расмий сапар менен Бишкекке келери белгилүү болду. Анда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланары жана бир катар документтерге кол коюлары күтүлүүдө. Ал эми 3 ноябрында Шанхай кызматташтык уюмунун курамына кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кезектеги жыйыны өтөт. Анда ШКУ мамлекеттери ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү жана бекемдөөгө арналган кеңири талкуулоо болот. Жыйын алкагында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Шанхай уюмуна кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Бул арада Оганстандын тим башчысы Салахуддин Раббани Өзбекстандын бийлигине кайрылуу жасап, Оганстандын Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчөсү болууга кызыктар экен жана буга көмөктөшүүнү суранды. Өзбекстандык кесиптеши Абдулла Азиз Камилов менен болгон жолугушууда экономика жана соода жаатында кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр да болду. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө бул кабарлардан үзүндү. Башкы прокуратура 37-абактын жетекчисинин пара менен кармалышына байланыштуу кылмыш кодекси кызмат абалын кыянат пайдалануу, пара алуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Абактын жетекчисинин пара алып жаткан жерине колго түшүрүлгөн. Астана кыргыз-казак чек-арасындагы фитосанитардык көзөмөлдү 26 октябрда алышы ыктымал жана премьер бюджеттик чыгаша эмненин эсебинен кыскарганын айтып берди. Өкмөт тарабынан бюджеттин тартыштыгынын жогорку деңгээлин азайтуу максатында мамлекеттик органдарына товарлардын сатып алуулар менен күнүмдүк чыгымдар оптималдаштырылды. Тагыраак айтканда, транспорт, иш сапар, байланыш, капиталдык оңдоо чыгымдары жана бюджеттин корголбогон беренелери боюнча чыгымдар кыскартылды. Натыйжада кыскартуулардын жалпы көлөмү 14,9 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин кеңейтилген жыйынында билдирди. Октябрь айына карата негизги натыйжа экономикалык өсүштө оң тенденцияны орун алган болду. 2016 жылдын август айынан башына чейин экономика өсүштө терс динамикага болуп келген. Ушул экономикалык өсүштү жана макроэкономикалык туруктуулук тенденциясын сактап калуу үчүн өкмөт экономиканын бардык секторлорундагы максаттуу көрсөтүштөрдү камсыз кылууга, каачылыкка каршы чаралардын пакетин сапаттуу ишке ашырууга жана иштиктүү активдүүлүккө дем берүүгө багытталган чараларды көрүп жатат. Кыргызстанда бюджетке салыктан 4,5 миллиард сом түшүү кыскартылган. Бюджеттин кирешелеринин толбой калышынын жоюу максатында өкмөт тарабынын жалпы суммасы 19 миллиард сом болгон кошумча булактарды табууга багытталган чечимдер кабыл алынды. Кыргызстандын тышкы карызынын жабууга жалпы чыгашанын 20% жумшалууда. Эл аралык эрежелерге ылайык бересе төлөөнүн чеги жалпы чыгашанын 20%-нан ашпашы зарылдыгы айтылды. Өкмөт келерки жылы инфляциянын орточо жылдык көрсөткүчү 6%-га жетпеши же үмүт артып жатса, дүйнөлүк валюта кора Кыргызстанда 2017 жылы инфляциянын көлөмү 8%-га жетерин жарыялады. Жаңылыктарды улантабыз. Астана кыргыз-казак чек-арасындагы фитосанитардык көзөмөлдү 26 октябрда алышы ыктымал. Ветеринария жана фитосанитария боюнча мамлекеттик инспекциясынын маалыматына караганда, Кыргызстан тийиштүү талаптарды аткаруу боюнча бүт аракеттерди жасады. Бул маселе 27 октябрда Минскиде Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынында да көтөрүлөт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болору менен чек-арадагы фитосанитардык көзөмөл пункттары алынышы керек эле. Тийиштүү чечим 2015 жылдын 8 майында кабыл алынган. Казакстан базардагы атаандаштыктан улам аны аткарбай келатат. Быйыл 4 октябрда Евразия экономикалык комиссиясы 10 күн ичинде фитосанитардык көзөмөл бекеттерин алуу маселесин карап чыгууну казак өкмөтүнө сунуштаган. Башка кабарлардан башкы прокуратура номер 37 абактын жетекчисинин пара менен кармалышына байланыштуу кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу, пара алуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. 22 октябрда башкы прокуратура экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү
37 абактын жетекчисинин пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Жетекчи соттолуп абакта жаткан кишиден 5000 сом жана 2 дөңгөлөк алып жаткан учурда кармалганы, ал адамды мезгил менен түрмөнүн сыртында чыгарып кайра киргизгени үчүн жалпысынан $300 пара алганы аныкталганы маалымдалган. Бул боюнча иликтөө иштери уланууда. Спорт кабарларынан кыргызстандык Актилек Жумабек уулу эр таймаш боюнча чемпиондук наамын сактап калды. Ал спорт ордосунда өткөн дүйнөлүк таймашта тажикстандык Фарудин Вадиловду жеңип алган. Спортчу буга чейин Бишкекте кулатуунун версиясы боюнча дүйнөлүк чемпион байгеси үчүн кармашта Америкадан келген күрөшкер Шахы Бубонис кыргызстандык Актилек Жумабек уулу менен беттешип күч сынашып жеңип алган. Мына ушундай жаңылыктар дүйшөмбү күндөгү кабарларды толуктады. Мен Назика Атамбекова, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат айтам. Кайрадан амандашканча.